Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман бир туугандар, мекендештер, баарыңыздарды Рамазан айы менен куттуктайбыз. Бардыгыбыз күндүзү орозо менен, кечинде таравих, таспих, тахажжуд намаздар менен алекпиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам рубба саимин лейса лаху мин сиямихи иллал жу вал аташ. Кээ бир орозо кармагандар бар. Ал орозо кармагандардын орозодон тапкан пайдасы ачкагандык менен чаңкагандык гана дейт. Ва рубба каим лейса мин кыямихи илля сахар. Түндөлөрү намаз окуган кээ бир инсандар бар. Алардын таң аткыча окуган намазынан тапкан пайдасы уйкудан калып чарчагандык гана дейт. Келиңиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, тек гана чаңкагандык же болбосо тек гана бир уйкудан калгандык эмес, ихлас менен, берилүү менен жараткан Аллах Таала кабыл кыла турган орозолорду кармаганды Аллахым баарыбызга насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде ахвану сиям ан татрука шараб ва таам. Эң жеңил орозо жегенди, ичкенди таштаган орозо дейт. Бүгүн бизде кээде жегенди, ичкенди эмес, балким чыныгы орозо бул, мына ошол тилдин орозосу, көздүн орозосу, кулк мүнөздүн, көрө албастыктын, өзгөлөргө болгон жакшы ниет, жүрөктүн орозосун кармаганды Аллах Таалам баарыбызга насип кылсын. Берекелүү айда кандай дуа тилек максат кылган болсоңуздар, Аллахым эселеп кайтарган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.